Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздер менен строго на запад деп аталган кызыктуу тасманы көрөлү. Видео достор, сіздер шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып койгон болсоңуздар, биз тасманы талдоону баштайлы. Надеюсь, ты не левша? Тасманын башында талаада тапанчасын кучактап, асманда жылдыздарды карап өзүнүн багытын эсептеп жаткан Джей аттуу каарманыбызды көрөбүз. Таң эрте буюмдарын жыйнап, компастан багытын карап, адаты боюнча батышты көздөй жөнөдү. Бир канча жол жүрүп отуруп, бир кезде токой аралап бара жатып, алды жактан мынтыктан атылган добуштарын укту. Ошол тарапты бир аз тыңшап туруп калса, ал жактан бир индеец адам чуркап келип токтоп, дароо эле андан ары качып жөнөдү. Анын артынан 3 куралчан жана согушчан кийинген адамдар жетип келип, каарманыбыз өзүнүн Шотландиядан жол кезип келе жаткандыгын айтса, алардын экөөсү андан ары индеецти кубалап жөнөшүп, ал эми баш жөңдөнгөн адам Джейдин алсыздыгын байкап, анын кайда бара жатканын сурай баштады. Дал ошол учурда анын башына кимдир бирөө тапанчасын такап, чочуп кеткен Джей дагы алар тарапка тапанчасын кезеди. Анда бет капчанын адам акырын Джейдин жанына басып барып, оңой эле анын тапанчасын алып, эрке адамды дароо эле атып жиберип, бирок Джейдин тапанчасы октолбогон болуп чыкты. Бирок ошол эле замат бет капчан адам өз тапанчасы менен ал адамды атып өлтүрүп салды. Ал Джейге өзүн тааныштырып, аты Сайлас экенин айтып, дароо эле жанагы өлгөн адамдан керектүү буюмдарды ала баштады. Джей өзүнүн батышка бара жаткандыгын айтса, Сайлас дароо эле сени барчу жериңе мен жеткирем. Эгер мындан арыда жалгыз кетем деп ойлосоң, ал оюң ишке ашпайт. Сени таңга чейин эле өлтүрүп кетишет деп айтып, мен сенин жаныңда жүрүп барчу жериңе жеткирем. $50 азыр бересиң, $50 жеткенде бересиң десе, Джей дароо эле макул болуп, чөнтөгүндөгү $50 алып чыгып берди. Ошентип андан ары экөө батышты көздөй жөнөп, Джей Сайласка батышка өзүнүн сүйгөн кызын издеп табууга бара жаткандыгын айтты. Анан да жолдо катар Джей өзүнүн сүйгөнү Роуз менен болуп өткөн күндөрүн эстеп баратты. Ошентип алар күндүз кечке тыным албай жол жүрүшүп, биз алардын артында бандиттердин тобу акмалап бара жаткандыгын байкайбыз. Түндө Джей менен Сайлас токойдо бир жерде түнөп калышып, эртеси дагы бир кыйла жер жүрүшүп, бир кичинекей тамга келип токтошту. Сайлас Джейге аттарды байлап кой деп айтып, өзү тамга кирип баратып, дубал бетиндеги сүрөттү көрүп калды. Ал жерде Роуз аттуу кыз жана анын атасы издөөдө экени жазылып, аларды тирүүлөй же өлтүрүп баштарын алып келишсе, $2000 сыйлык берилери жазылган. Сайлас ошол нерселерди карап жатса, үйдөн бир адам чыгып, атын минип жөнөп кетти. Көрсө, ал адам дагы Сайлас көргөн сүрөттү көрүп, батышты көздөй бара жаткан адам экен. Сайлас сүрөттү Джейге көрсөтпөй чөнтөгүнө салып койгон соң үйдүн ичине кирип, ал жактын кичинекей дүкөнчө экендигин билип, сатуучунун суранычы боюнча тапанчасын үстөлдүн үстүнө калтырды. Джей өзүнө кийим тандап кийип көрмөкчү болуп жатканда, Сайлас шашпастан тамактанууга отурду. Бир аздан соң эле ал жерге бир адам аялы менен кирип келип, сатуучуну коркутуп эле акча талап кыла баштады. Сатуучу өзүн коргоп байкатпастан ал адамды чоң куралы менен атып жиберип, бирок аял дагы тапанчасы менен сатуучуну атып салганга жетишип калды. Өзүн кармай албай калган аялы эми буручта отурган Сайласты көрүп, акча деп эле кыйкыра баштады. Жанында курал жок болгондуктан Сайлас аны алаксытып сүйлөп баштап, ары жактан акырын чыгып келген Джей айласыздан аялды атып салды. Эми алар дароо эле үйдүн ичинде кандай керектүү нерселер болсо бардыгын жыйнаштыра башташты. Андан соң алар сыртка чыгышып, үйдүн сыртындагы бир кичинекей кыз менен баланы көрүшүп, алар жанагы аял менен эркектин балдары экенин түшүнүштү. Джей Сайласка ал балдарды өздөрү менен алып алалы десе, Сайлас ага көнбөй, Джей болсо жыйнаган оокаттарын жанагы балдарга таштап, Сайлас менен андан ары жөнөп кетти. Жол жүрүп баратып Джей өткөн күндөрүн эстеп, ал Роузга алгачкы жолу сүйүүсүн билдиргенде, Роуз аны жөн эле кичүү иним катары жакшы көрөм деп койду. Ал аңгыча үйгө кыздын атасы жана туугандары келип калып, Джей болсо керебеттин алдына бекинип калат. Бирок бир топ убакыт өткөндөн кийин үйгө Джейдин агасы кирип келип, Джейдин бул жерде экендигин айтып, аны алып кетмекчи болот. Тилекке каршы Джей менен Роуздун үй бүлөлөрү бири-бирине такыр туура келбей, Джейдин үй бүлөсү ак сөөк байлардан болуп, ал эми Роуздун үй бүлөсү жарды жашашчу. Джей өз үйүнө кайтпай Роуздун үй бүлөсү менен калаарын айтып тырышса, анын аталаш агасы менен Роуздун үй бүлөсүнүн ортосунда жаңжал чыгып кетет. Натыйжада Джейдин аталаш агасы ошол жерден көз жумуп, бул окуядан кийин Роуз жана анын атасы АКШнын батыш тарабына алысыраак качып кетмекчи болушат. Ошондон тарта Роуз жана анын атасына издөө башталып, Джей дагы Роуз менен бирге болуу үчүн үй бүлөсүнөн биротоло качып батышты көздөй жөнөйт. Таңгамал Сайлас уктап жатканда, Джей Сайласке кечээки жаш балдарды өздөрү менен албай койгонуна таарынып, жүктөрүн жыйнаштырып атын минип андан качып кетип калды. Жүрүп отуруп ээн талаадан Вернер аттуу адамга жолугуп, ал адам болсо Джейди жылуу тосуп алып тамак ашын берип, Джей менен сүйлөшүп отуруп өзүнүн жазуучу экендигин айтып, кечинде үстүнө жамынып жатууга жабуу берет да, эртең менен сага тамактануу үчүн жумуртка берем деп айтат. Ишенчек Джей эч нерседен камсынабай уктап калып, эртең менен туруп эле айланадан эч нерсесин таппай, Вернер аны алдап кеткенин эми түшүндү окшойт.
Бирок дагы жакшы ал сөзүнө туруп Джейге бир жумуртка таштап коюптур. Эми жөө калган Джей талалап жол жүрүп отуруп бир жерден козу карындарды таап жесемби же жебесемби деп турганда анын артынан Сайлес жетип келип ал козу карындарды жесең болот деп айтат. Көрсө Сайлес Вернерден Джейдин атын жана бардык буюмдарын кайтарып келиптир. Джей андан сен Вернерди өлтүрдүңбү деп сураса, Сайлес аны өлтүрбөгөнүн айтып, жөн гана атты жана буюмдарыңды тартып алдым деп айтты. Анда Джей чындап эле Сайлеске ишенсе болорун түшүнүп, болгон акчасын ага карматып, мен эмне кылсаң да мен айткан жерге жеткир деп айтып, андан ары жөнөп кетишти. Алар токойдо тыныгып отурушканда, алардын артынан акмалап жүргөн жанагы бандиттердин башчысы Пей аттуу адам келип кошулуп, эң кызыгы Сайлес менен Пей бири-бирин таанышат экен. Көрсө Сайлес мурун бандиттик топтун мүчөсү болуп, азыр алардан бөлүнүп кетиптир. Пей алардын кайда бара жаткандарын беш колдой билип турса да, кайда бара жаткандарын сурап, дароо эле аларга ичимдик сунуштап, Роуз жана анын атасы кайсыл аймакта жашагандарын билгенге аракет кылып жатты. Кечинде алар мас болуп калышып, Джей дааратканага барып келе жатып эле оттун чекесинде бир канча адамдар отурганын көрдү. Ал эч нерсени түшүнбөй эле ал жерге отуруп, алардан Сайлестин кайда экенин сурап, анан да баягы жетим калган кыз менен бала алардын арасында экенин көрдү. Ал адашып кеткенин түшүнүп, кайрадан Сайлестин жанына келип жатып уктап, түшүндө Роуз менен Сайлестин баш кошуп жашап жатышкандарын жана алардын бир баласы бар экендигин көрүп жатыптыр. Эртең менен экөө тең көздөрүн ачса, жамгыр нөшөрлөп төгүп суу каптап жатат. Пей болсо экөөнүн тең курал жарактарынын баардыгын алып кетип калыптыр. Тоо тарапта аба ырайы бузулганын көргөн Роуздун атасы бул аймакта аларга жардам берип, чогуу жашаган Котори аттуу адамды тосуп алып, үчөө бирге тамактанып жатышат. Ал эми Сайлес менен Джей болгон кийим-кечектерин кургатуу менен алектенишип, Джейдин ою менен алар бир жерде токтоп тура бербестен алдыга карай жылышып, ошол эле учурда кийимдерди да кургатуунун айласын табышты окшойт. Ал эми Пейдин командасы $2000 сыйлыкты чыдамсыздык менен күтүшүп, алардын аркасынан дагы эле акмалап келе жатышат. Аларды көргөн Сайлес Джейге алардын эмне үчүн келе жаткандыгын түшүндүрүп, Роуз жана анын атасынын башына $2000 коюлганын көрсөттү. Ошондо гана Джей Роузду көздөй өзү менен бирге жалданма өлтүргүчтүн баардыгын ээрчитип бараткандыгын түшүнүп калды. Бирок эми Джей Роузга жетүүгө аз эле калгандыктан биротоло аны ал жактан таап, качырып куткарып кетүүнү чечти. Бул учурда Роуздун үйүнө кимдир бирөө келип эшикти такылдатып, ал адам дагы баягы батышты көздөй $2000 сыйлык үчүн келе жаткан адам экендигин байкайбыз. Ал калп эле Роуздун атасынан бир нерселерди сурамыш болуп, Роузду жана анын атасын таанып алган соң, алар менен коштошуп ал жерден жөнөп кетти. Сайлес менен Джей токойдо кургаган кийимдерин кийип жатышып, Джей токойдун арасынан кыймылдаган бир нерсени байкагандай болуп жатып эле, бир маалда колуна жаан огу келип сайылып калды. Ал аңгыча алардын аттарын эки индеец минип качканга аракет кылып, бирок эки ат тең бири-бирине байлангандыктан жип бакка илинип калып, жанагы адамдар кайра эле качып жөнөштү. Ал эми жанагы Роуздун үйүнө келген адам арылстап барып өзүнүн мыкты куралын алып чыгып, сыртта жүргөн Роуздун атасын атканга аракет кыла баштады. Бул кезде Сайлес менен Джей дагы токойдон чыгышып үйдү көрүшүп, бирок Сайлес Джейди ачыкча кыймыл жасап жибербесин деп аны бакка байлап салып кетип калды. Ал эми жанагы адам бир кезде Роуздун атасын атып өлтүрүп, Джей болсо жипти кырчып бошонгонго аракет кылып жатат. Ал аңгыча Пей баш болгон бандиттердин тобу үйдү көздөй өтүп бара жатканын көрөбүз. Үйгө жетип келген Сайлес Роузга кыйкырып, силер бул жерден тезирээк качып кетишиңер керек деп жатса, жанагы Виктор деген адам Сайлести да атып жарадар кылып салды. Сайлес үйдүн капталына жашынганга жетишип, ал эми арттан каптап келген Пей жана анын командасы Викторду жок кылышты. Ошол замат Пейдин командасы үйдү ар тарабынан аткылай башташты. Акыры эптеп бошонгон Джей үйдү көздөй чуркап жөнөдү. Жарадар болгон Сайлес беймарал чылымын чегип жаткандай, Джейди аткылап жатышса да өлөрүнө карабай эле тамга чуркап келип кирип кетти. Ар тарабынан кирген адамдар менен аткылашып жаткан Роуз үйгө кирип келген Джейди атып салганын байкаган деле жок. Коториге ок тийип, бирок үйдүн айланасын өрттөп жибергенге жетишти. Ошентип Роуз акыры бир тобун жайлап, ок дарысы да түгөндө окшойт. Ошондо гана өлүм алдында жаткан Джейди көрүп, аны өзү атып салгандыгын түшүнүп, көз жашын көл кылып турса, эшикти ачып, бандиттердин башчысы Пей кирип келип, мына эми Роузду өлтүрүп $2000 сыйлыкка ээ болгону турганда, Джей Роуздун тапанчасын алып Пейди атып салганга үлгүрдү. Джей көз жумуп, ал эми аман калган Сайлес Роузга Джей Роузду абдан катуу сүйгөндүгүн айтты. Ал эми андан ары ал жерде аман калган Сайлес менен Роуз жанагы Пейдин командасы алып келе жаткан жетим бала менен кызды багып алышып, ошол жерде өмүр кечирип калышкандарын көрүүгө болот. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Эгер биздин кылган эмгектер жагып жаткан болсо, каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, көбүрөөк адамдар менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.